Ассаламу алейкум мусулман бир туугандар. Таш көмүрдө жашап кеткен, таш көмүрдө окуп кеткен, жана азыркы учурда башка жакта жашаган таш көмүрлүк бир туугандарга Аллах ыраазы болсун. Алар буга чейин да салып келишип, мондай Москваны да, Россиянын бардык шаарларында, чоң шаарларында, Россиянын бардык область, райондорунда жүргөн таш көмүрлүк бир туугандарга Аллах ыраазы болсун. Ынтымак жана достукту билдиргенче биз аларга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Азыр мынакей Жээнкула Жипаргүл эже боор оорусуна чалыгып, 3 баланын апасы Индияга барып боорун алмаштырганы муктаж да. Ошо эжеге өздөрү акча салышкан, ошонун акча салышканда бул жердеги списокто адамдар бар эле, ошолорду окуп берип коюлуп, кимдер салгандарынчы. Биз аларга чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда бир турган эжекебиз, мынакей өзү да бул жерде. Ошо эжекеге алып келип акчаны эме кылайлык, тапшырайлык. Ошондо Москвадан, ошо Россиядан таш көмүрлүк бир туугандардын списогун салгандарын окуп койсок, Кубатталы, Бактыбек Кутубердиев, Орозбек Таштанбекович, Бекболот Түрсүнбеков, Замирбек, Максатбек Ундалиев, Сапарбек, Руслан Жолдошевич, Айбек, Мелис Темирбек, Улкан, Тимурлан, Бактыбек, Гүлсара, Айбек, Улан, Самат, Нургазы, Асылбек, Жакут, Таштемир, Ташмырза, Элиза, Эламан, Мадамбек, Элмира, Болотбек, Баяман, Максатбек, Бакытбек, Исламбек, Мирлан, Бекболот, Замира, Арген, Медербек, Мирлан, Байтур, Нурмат, Замирбек, Мирбек, Тимур, Акбаралы, Нуралы, Элназар, Гүлзат, Ислам, Айпери, Абдинур, Афганбек, Нурбек, Кимбилет, Индис, Азиз, Артур, Эралы, Алишев, Мирлан, Бактыбек, Молдокеев, Нурлан, Шумкар, Чыңгыз, Мелис, Алмазбек, Радбек Панарбекович, Азамат Рысалиев, Самат Камчыбеков, Замирбек Разбекович, Даняр Канатбекович, Орозбек Таштанбекович, Кубанычбек Курбаналиевич, Нурлан Жолдошевич, Тыштыкбек Эркинбекович, Айбек Каныбекович, Айкөл Айдаркулович, Самат Каныбек, Урматбек, Жылдызбек, Ринат, Сагынгүл, Ильяс, Бактыбек, Нурдин, Бактыбек, Чыңгыз, Дүйшөнбек, Акылбек, Айбек, Сапарбек, Бактыбек, Арслан, Абубакир, Малик, Улан, 97 жылкы балдарды, Замирбек, Эламан, Айбек, Тимур, Фаизу, Асель, Нурбек, Руслан Жолдошбаевич, Молдобек, Айкөл, Мирбек, Асан, Дамир, Учкунбек, Азиз, Урматбек, Тилек, Токтосунович, Айша, Улан, Элмира, Майрамбек, Токтосун, Эрнис, Нурулан, Талантбек, Айбулар эсептелинди. Бул жерде общий список 122 адам экен. 122 адам 66.800 сом Жипаргүл эжеге салып жүргөн экен. Ушул бир туугандарга Аллах ыраазы болсун. Булар ар дайым эле өз салымын кошуп келишет таш көмүр шаарына. Ушулардын атынан Жээнкула Жипаргүл эжеге акчаны тапшырып коебуз. 66.800 сом экен. Буларга чын жүрөктөн рахматты айтабыз. Азыр буга чейинки дагы ооруларга, булан жана башка таш көмүргө ушулар чоң салымын кошуп келишкен. Сыртта жүргөн бир туугандар мусафир болуп иштеп жүргөн. Алар дагы өздөрү бул жака аман эсен келип алсын. Ар дайым
Алла Таала колдообуздун иштерине ийгилик. Биз аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Таш көмүрдүн эли буга чейин дагы бул эми Лариса Жорпал барып келди аман эсен, боорун алмаштырып. Эрниске да кетти, азына жипар келе. Будан кийин азыр дагы 2 адам барып атат. Бирөөсү Азамат, бирөөсү Медербек. Кудай буйрса, сиздердин жардамыңыздар менен, Аллахтын жардамы менен бул жипар кележеде Индияга барып боорун алмаштырып келе алсын. Аман эсен биздин жаныбызда ушу ар дайым жакшылыктарда кошулуп жүрө берсин. Рахмат чоңшо. Москва шаарында иштеп жүргөн жана Россиянын бардык жерлеринде иштеген таш көмүрлүк бир туугандарга ыраазычылык билдиребиз. Şu Россияда жүргөн мекендештерге ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Берген садакаларына рахмат. Ар дайым иштери ийгилик боло берсин. Үйлөрүнө тынчтык. Алла куулап иштери жакшы жүрүшүп жүрсүн. Şu келген жаңы жылыңар менен баарын мекендештерди куттуктап айтат. Алла ыраазы болсун. Мекендештер, Россияда иштеген мекендештерге рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңе ийгиликтүү болсун. Бала чакаңарга үй бүлөңөргө тынччылык жана ден соолук каалайм. Сумманы айтып коюң, 66.800. 66.800 сом алып келип беришти. Алып келип беришти. Ушу балдарга дагы тынччылык, ден соолук, узак өмүр, үй бүлөсүнө ден соолук каалайм. Ушу балдарга дагы силерге дагы Алла ыраазы болсун. Рахмат балдар. Ассаламу алейкум. Алыста жүргөн мекендештер. Берген садакаңыздарга Алла ыраазы болсун. Ар дайым ушундай ооруп жаткан эжелерибизге ар дайым садак кайдыгер карабай чакырып кетиңизге суранган тилек. Сиздердин садакаңыздар менен ушу эжебизге дагы көптөгөн нерселерине жардам болот. Дагы садакаларга аябай муктаж эжелерибиз. Көптү көрсө көл болот деген сөз бар кыргызстарда. Садакаңыздарга Алла ыраазы болсун мекендештер. Иштериңиздерге ийгилик бар болуңуздар, ынтымагыңыздар бекемделип, ар дайым биримдикте жүрүңүздөр. Суранабыз сиздерден. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, нахмадуху ва нусалли аля расулихи карим. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эмбиде ушул жардам берип аткан, ушул бирөөлөр муктаждын кетирип аткан ушул баардык ушул Россияда иштеп аткан ушул ташкент жаштарга айта турган сөзүнө буларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле хадиси жетиштүү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир адамдын муктаждын кимде ким кетирсе, Аллах Таала анын дүйнө ахиреттен муктаждын кетирет дейт да. Эми Аллах Таала ошол балдардын баарын ар ким колунан келген жардамын бериштир. Аллах Таала ошол баардыгына ойлогон жакшы максаттар жеткизсин. Мынакей булардын муктаждын кетирип аткан болсо, Аллах Таала алардын дүйнө ахиреттен муктаждыктарын кетирген болсун. Кудай Таалам дүйнө ахиретте бактылуу болсун. Аллах Таала алардын ошол кылган жакшылык себептүү ар кандай көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ар кандай бала кыстардан Кудайым өзү сактасын. Кудайым аларды ар кандай оорулардан сактасын. Кудай Таалам алардын баарын үй бүлө бала чагасы менен тынч кылсын. Өмүрлөрүнүн береке берсин. Канча берген болсо Кудай Таалам аларга өздөрүнө ашы менен кайтарып көбөйтүп берген болсун. Баардыгын Кудайым ынтымактарын, биримдиктерин бекем кылсын. Себеби кайсы бир жерде ынтымак болсо ошол жерде береке бар. Кудай Таала бул нерселер менен биздин ынтымагыбызды сынап жатат да. Ошол ынтымак боло берет. Кудай Таалам дагы мындан кыйынчылыктарды көтөрүп, жакшылыктарын жадырат деген үмүтүбүз бар да. Кудай Таалам ошол жардам берген баардык ошо туугандарыбыздын ойлогон жакшы максаттарына жетсин. Дүйнөдө ахиретте бактылуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум мекендештер, сыртта жүргөндөр, Россияда иштеп жүргөн мекендештер. Кече ошо 122 адам акча салган экен, 122 адам список менен 66.800 сом. Аны жипар кележенин колуна тапшырып келдик. Буга чейин дагы Россияда, Европада, Америкада, Корея жана башка өлкөлөрдөн таш көмүрлүк бир туугандар, башка жактыктар ушу негизи эле жалпы момусулмандар колдоо көрсөтүп келишти. Анан мына видео отчет, фото ушуларда бизде кемчиликтер келсе кечиресиңер себеп дегенде биз сентябрь айынан баштап эле ушундай кайрымдуулукка жүгүрүп баштадык. Боорубузуна чалгып өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган бир туугандардын кыйналганын көрдүк. Бул оору менен каза болгондорду көрдүк. Ошолорду көргөндө жүрөгүбүз чыдай албастан карап тура албадык.
элине жерине кызмат кылуу ар бир кыргыздын атылуу милдети болсо керек. Ошол себептен биз дагы чыгып сооп иштейли деп аракет кылып атабыз. Анан негизи бул таш көмүрдүн атынан 2 адам Индияга жөнөтүлдү, бирөөсү келди уже, Кудай буйрса. Бул нерсеге мондай боор-ооруга, кайрымдуулукка жүгүрүп марафондорду өткөрүп аткан таш көмүрдүн жаштары негизинен. Анан таш көмүрдүн элинин биримдиги, ынтымагы, ушул таш көмүрдүн эли азыр ушул кайрымдуулукка көбүнчө эле жүгүрүп аракет кылышып атат. Анан сыртта жүрүп акча салгандарга, ушундай колдоо көрсөткөндөргө Аллах ыраазы болсун. Баары ушу элдин жардамы менен болуп атат. Элчилик экен. Элге терең ыраазычылык билдиребиз. Элчилик менен акча топтолуу да оңой экен. Барып келишип ататына Кудай буйрса баары ушу элчилик менен бардык нерсени Кудай буйрса жеңип чыгабыз деген ойдобуз. Эми Кудай буйрса азыр дагы кете турган адамдар бар, улар барып келишsin аман эсен. Ушу элге терең ыраазычылык билдиребиз. Акча салган бир туугандарга дагы чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун.